Актала районунун Борбору Баетов айылындагы Нурак Абдрахманов атындагы балдар музыкалык мектебиндеги көйгөйлүү маселе имараттын эскилиги. Өткөн кылымдын 60-жылдары курулуп пайдаланууга берилген объект 2018-жылы өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан авариялык абалда деген чечим чыгарылган. Бирок 125 окуучу жана 22 мугалим өз өмүрлөрүн тобокелдикке салып иштеп аргасыздан күн кечирип келишет. Суу агат үстүнө суу агат, чатырчасынан да суу агат мынакей. İçinden kabinetlerin içine анан жылыбайт, анан тар аябай. Жанагындай көрбөдүңүздөр 1,5 метрге чейинки кабинеттерибиз бар. Бири-бирине сабак өткөндө да аябай жылтоо болот да. Музыкалык мектеп жаңы имаратка муктаж болсо, райондук тарых музейин капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүү зарыл. Бул объекттин пайдаланууга берилгенине 70 жылдан ашуун убакыт болду. Ал эми райондук маданият үйүндө жылытуу системасы жок. 300 орунга ылайыкталган бул жайдагы отургучтарды, музыкалык аппаратураларды алмаштыруу үчүн каражат талап кылынууда. Капиталдык ремонттон өткөн эмес, ошондон бери ушул убакка чейин иштеп келе жатат. Бузулуп калган жерлерин оңдоп келебиз. Ар кандай жерлерин чаптайбыз, сваркалайбыз, ошентип уже айласы болуп калгандыктан 3 жылдан бери жазып келатабыз. Жардам сурап келатабыз. Тармак өкүлдөрү менен жолуккан Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басарына мындан башка ондогон суроолор берилип, сунуш пикирлер айтылды. Жолугушууда маданият мекемелериндеги штаттык бирдиктеринин жетишсиздиги башкы орунга чыкты. Мен допуск алып, кээде электрик болуп да иштегенге туура келип атат да. Ошол электрик штатын бир эстеп берсеңиз. Штат бирдиги 15 деп бекилген. Бирок 90-жылдары кандайдыр бир белгисиз себептерден улам ошо штатыбыз кыскарып, бүгүнкү күндө жалпы 8 китепкана кызматкери гана эмгектенип келебиз. Көйгөйлөрдү угуп, жеринен кабар алган Чыңгыз Эсенгул уулу аларды чечүү үчүн аракет кылаарын убадалады. Ошондой эле жүргүзүлүп жаткан реформаларга ылайык кызматкерлер аттестациядан өтүп, жетекчилер ротацияланаарын билдирди. Ал эми пенсия курагындагылар жаш кадрларга кеңешчи катары жардам берип, кызмат орундарын тапшыруулары керек. Аттестациядан кийин ошо ротациясында жүргүзөбүз. Мындан сырткары ошо аттестациянын алкагында ушул билесиздер, ушу пенсия курагында биздин ардагерлер бар, ага эжелер бар. Анан ошолорду дагы баягы сый менен узатып, аларды баягы алардын дагы тажрыйбасын эске алып, аларды узаткандан кийин алардын ордуна ошо жанагындай жаңы келген ошо жаш адистерди ошолорду алып келип, ошолорду дагы бир жаңы көз караш менен, жаңы темп менен, жаңы бир ритм менен иштөө үчүн биз ошолорду азыр ошонун үстүндө иш жүргүзүп атабыз. Белгилей кетсек, апрель айында билим берүү, саламаттыкты сактоо, социалдык тармактын жана маданият кызматкерлеринин айлыктары 50дөн 100%га чейин жогорулады. Актала районундагы маданият тармагындагылардын алды 67 000 сом, ал эми аз дегенде 20 000 сомдук маяналарды колдоруна алып, өнөр адамдарынын кубанычтарында чек жок. Берилген убада жана ага жараша аткарылган иш үчүн мамлекет башчысына ыраазычылыктар арбын айтылды. 53 000 алдым, жакшы, жетет буюрса. Дагы эмгектене беребиз, кызматыбызды кыла беребиз, балдарды уядан учура беребиз. Кудай ден соолук берсе, баарын жасаганга мүмкүнчүлүк бар да, буюрса. Ал эми маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Чыңгыз Эсенгул уулунун кийинки жолугушуусу ат башы Нарын райондорунда жана Нарын шаарында улантылды. Гүлзат Мокенова, Жеңиш Абдылдаев, Өлкө Деми, Актала району.